Жүзүмдү суюлтуштун немеси мына 2ден чыккан жерлер турат го. Ошонун бирденин жоласың. Анан мына бир шакка мисалы мына бир шакка карап коймо. Мындан мынага чейин канча жүзүм бар? Канча шак чыккан жаңы? Ушуну суюлтасың да. Мисалы мына жерде экөө турат. Бирөөсүн алып коесуң. Мындай слабыйларын аласың. Мындай экөө чыккан жерлердин бирөөсүн аласың. Мындай слабый чыккан жерлерди. Анан мында алабыз. Но неправильно. Бурал өсүп кыйналыптыр, буну да алабыз. Мынакей. Мындай. Ошондон да кара. Мына бутага бир бутакта экөө же үчөө калса болот. Ушундай жоондуктагы бутакта, мисалы менин манжаларыман ичке бутакта экөө калса эми болот. Аралыктар алыс болгон үчүн калды, үчөөнү калтырдык. Мындай мына ушул жүзүм болот, мына жүзүмдөр. Ошондо ушуна 3 бутак бирден жүзүм байласа, ушул үчөөнү бышырып берсе дагы мына үчөөнү. Мына ушо бирден жүзүм байлап бышырып берсе дагы чоң иш болот да. Так, мисалы мындай айтып, мында көрсөтөйүн. Мына бир бутак. Мындай үйрейгендерди аласың биринчи. Карап турасың. Жиш болуп турабы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бутак өсүп кетиптир да. Мына кош чыккандарды сөзсүз түрдө алыш керек мына. Кош болуп турабы? Ошо кош чыккандардын экөөнүн бирөөсүн сөзсүз аласың. Здоровыйдын бирөөсүн калтырасың. Экөөнү тең алабыз мына. Мында алабыз. Муну да алабыз. Ошондо 1, 2, 3 калды, бизге жетет. Муну да неге байлап коебуз. Үйлүп коебуз. 1, 2, 3 калды, болду, жетет. Мондай. Бул биринчи этабы. Мындай кош өскөндөрдү сөзсүз бирден алыш керек. Мындай кичинекейлерди аласың. Бул биринчи этабы жүзүмдүн. Экинчи этабын дагы көрсөтөм.